катышуучулары, баарыңыздарды турнирдин аякташы менен куттуктайбыз. Азаматсыздар, баарыңыздар эң мыкты деген оюн көргөзүңүздөр. Сиздердин уруксатыңыздар менен биздин демөөрчүлөрдү жана конокторду чакырып алсак, Ош облусунун жана Ош шаарынын футбол федерациясынын төрагасы Кадырбеков Нурсултан Жакыпович, Мегаполис Сода Борборунун коммерциялык директору Мамаев Кутман Мамаевич, Асыл Лобонов атындагы футбол академиясынын филиалдарынын директору Сатыбалдиев Субанбек Карыбекович, Ош Бестин директору Усманов Эмилбек Касымович, Команда, равняйсь, смирно. футболду өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык каттарын Ош облусу жана Ош облусунун жана Ош шаарынын футбол федерациясынын төрагасы Кадырбеков Нурсултан Жакыповичке сөз берилет. Баарыңыздарды Шорол лиганың экинчи сезонун ийгиликтүү аякташымен куттуктайм. Ош Бес командасыны өзгөчө куттуктайбыз. Сиздерге ийгилик, себеби дегенде Ош облусунун жана Ош шаарынын аты менен буюрса финалдык этапта өттүңүздөр. Сиздердин жаңы жеңиштер менен келет эң чоң үмүттөр. Буюрса 3-чү сезондо көрүшөбүз. Учурдан пайдаланып, мен биздин демөөрчүлөргө чоң ыраазычылык билдирип кетем. Мегаполис компаниясына, Шаровунду, Алмастер компанияларга, себеби дегенде биздин ар бир иш-чарабызды ушул кишилер колдоп, спортту алдыга бүтүп жатышат. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгиликтерди каалайм. Кийинки сөз Мегаполис Сода Борборунун коммерциялык директору Мамаев Кутман Мамаевичке берилет. Ассаламу алейкум. Урматтуу катышуучулар, биринчиден уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге Мегаполис компаниясына дагы демөөрчүлүгүнө мүмкүнчүлүк бергенине дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мыкты оюн уюштурууга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, спорт бул денсаулыктун булагы. Бардыгыбыздарга албан ийгиликтерди каалайм. Буюрса Ош шаары менен эмес, Ош облусу менен эмес, Кыргызстандын негизи эле СНГ деңгээлинде, мировой деңгээлге чейин чыгасыбызды ишенебиз. Баарыңарга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Кийинки сөз Асыл Момунов атындагы футбол академиясынын филиалдарынын директору Сатыбалдиев Субанбек Карыбековичке берилет. Ассаламу алейкум. Урматтуу футбол байрамынын катышуучулары жана жеңүүчүлөрү, баарыңыздарды бүгүнкү салкайтыланган Шорол лигасынын экинчи сезонунун ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Жана ушул байгелүү орунга ээ болгон командаларга ыраазычылык билдиремин. Анын арасында азыркы мына татынакай финалга күбө болдук. Финалда өзүнүн чеберчилигин, мыктылыгына бир көрсөтүп, татыктуу оюн көрсөткөн Бакай Ош командасына жана анын жетекчиси Сабиров Азамат мырзага терең ыраазычылык билдирем. Бул команда баарыбыз билебиз, көрүп жүрөбүз. Ушул Ош шаарында жана областында болуп жаткан турнирлерге активдүү ар дайым катышып келет. Жеңүүчүлөрдү болсо Ош Бес командасынын чемпион болушуңуздар менен куттуктаймын. Жана кийинки финалдык этапта татыктуу Ош футболунун намысын коргоосуңуздарга тилектешпиз. Баарыңыздарга рахмат. Кийинки сөз Ош Бестин директору Усманов Эмилбек Касымовичке берилет. Кутмандуу кечиңиздер менен кадырлуу бүгүнкү белдештин катышуучулары,
спортсмендер, футболисттер, тренерлер, калыстар, ошо белдештин ушул күйөрмандары бүгүнкү майрамыңыздар менен жүрөктөн куттуктайм. Мына буюрса бүгүн дагы өткөн жылдагы ушул белдешке көбү болдук эле. Быйыл да көп болуп турабыз. Ушул бул Шоро компаниясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай кызыктуу оюн куруп бергенге. Ошпес мекемесинин 2 жыл мурда түзгөнбүз команданы, 2 жыл мурда футбол командасын түзгөнбүз. Спорттун бир нече түрлөрү боюнча. Өткөн жылы биздин команда келип ойноп, биринчи жолу катышып, финалга чейин барып, экинчи месттен алган. Дал ушу Бакай командасы менен белдешке чыккан. Ошондон баштап биз алдыбызга чоң бир үмүттөрдү коюп, күчөнүп, машыгып келгиле бир жылдан аракетке берекеттеп, мына бүгүн мөмөсүн көрүп отурабыз. Аябай татыктуу финалдык оюн болду. Эми аракетке берекеттеп, ким бешинетер менен убакыт бөлүп, ушу күчөрмөт менен дайырса сөзсүз ийгилик болот. Эми спорт, бул футбол айрыкча спорттун королу дейт. Дүйнө жүзү боюнча спортту сүйүп ойношот, көрөт, көп болушат. Ушул команда, ушул оюн, ушул матч, ушул турнир жыл сайын болуп, мындан да көп болуш керек. Өткөн жылы мен билишиме караганда 20 команда болгон, быйыл 24 команда болуп атат. Жыл сайын ушу командалардын саны азайбастан көбөйсүн, келечеги өмүрү узун болсун. Ошол ден соолук чыгап, спорт бул сейрек жашоо дейт. Ушундай мелдештерди өткөрө берели. Дагы бир ирет ушул жерге катышуучуларды баарына куттуктайм. Уткандарга айрыкча, ушул катышуучуларга дагы, аларга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Айрыкча бүгүнкү ушул чемпион Ош Пес командасына бир дүркүрөгөн кол чабып койсок, рахмат. Футбол ойнотууга кошкон салым үчүн ыраазычылык каттарын Ош облусу жана Ош шаарынын футбол федерациясынын төрагасы Кадырбеков Нурсултан Жакыпович тапшырат. Футбол ойнотууга кошкон салым үчүн ыраазычылык каты Мегаполис соода борборунун коммерциялык директору Мамаев Кутман Мамаевичке берилет. Асылбек Момунов атындагы футбол академиясынын филиалдарынын директору Сатыбалдиев Субанбек Карыбековичке берилет. Футбол ойнотууга кошкон салым үчүн ыраазычылык каты Ош Пестин директору Усманов Эмилбек Касымовичке берилет. Медиа телеканалына берилет. Футбол ойнотууга кошкон салым үчүн ыраазычылык каты Шарупов Фурманына берилет. Футбол ойнотууга кошкон салым үчүн ыраазычылык каты медиа партнер Канатбеков Айбекке берилет.
Анда эмесе оюнчуларга номинацияны ыйгарууга уруксат этиңиздер. Мыкты дарбазачы Камчыбеков Өмүрбек, команда КСБ. Мыкты коргоочу Адам Мурзаев Нурсултан, команда Ошпес. Мыкты чабуучу Абдурахманов Мухаммед Али, команда Бакайош. Мыкты оюнчу Хажыматов Умитжан, команда Доступ. Мыкты машыктыруучу Сагынбаев Азизбек, команда Ошпес. Мыкты калыс номинациясы Кутлубаев Тимурга берди. Анда бизе командаларды сыйлоо аземдетөлүп, биздин Шуро лиганын 2-сезонунда мыкты оюн көрсөткөндүгү үчүн Достук командасы сыйланат.
сезон біздің Шоро лиги официально объявляем закрытым. Всем большое спасибо.